Ассаламу алейкум, кутман күн. Барыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Менин үнүм сиздерге угулуп жатабы? Кайтарым байланыш берип койсоңуздар абдан сонун болот. Менин үнүм, голосум угулуп атабы сиздерге? Сонун. Рахмат кайтарым байланышка. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө сонун техникалар менен бөлүшөм. Бүгүн буйруса 3-күн акысыз курсума кош келдиңиздер. Баардык айымдардын келе жаткан майрамы менен дагы ушул жерден баса белгилеп куттуктап кетейин. Бүгүн мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Андан кийин сиздерге өзгөчө сонун классикалык массаждын түрлөрүн көрсөтүп берем. Массаж азыркы заманда сулуулук гана эмес, ден соолук жана энергиянын булагы. Бүгүн мен сиздерге ошол 9 жылдык тажрыйбамда эмнени алган болсом, бүгүн ошол техникалар менен бөлүшөмүн. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Мираида, мен врач-косметологмун, 9 жылдык тажрыйбам бар. Бул тармакта 9 жылдан бери эмгектенип келгенмин. 100 миңге жакын окуучуну бүтүргөнмүн. Учурда окуучуларым өз салондорун ачып, жакшы киреше табышууда. Өзүмдүн жеке салонум жана окутуу кабинетим бар. Көптөгөн эл аралык окуулардан өткөнмүн. Жетишкендиктерим: 2020 жылдын мыкты косметологу, 2022 жылдын мыкты врачы, 2023 жылдын мыкты косметолог массажисти, 2024 жылдын мыкты айымы, 2025 жылдын жаратман айымы жана жылдын косметолог массажистимин. Бул кесипке кичинекей кыялданган Мираида 9 класста ушул аябай кыялданганмын жана 9 класстан ушул тармакты баштаганмын. Телевизордон көрүп, ушундай массажист болсом экен, ушундай косметолог болсом экен жана ушундай врач болсом экен деп кыялданып отурган Мираида учурда ошолордун баардыгы орундалып, иншаллах ушул тажрыйбамды, ушул өзүмдөгү маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп олтурамын. Айымдар, жыгбай жатат. Азыр 1 мүнөт. Рахмат, сиздин да майрамыңыз менен чоң рахмат. Бүгүн айымдар, мен сиздерге ушул жерден баса белгилеп айта кетчү нерсе: сиз 5 күн бою менин акысыз сабагыма кирип, 5 күн бою паспорт алсаңыз, ошолордун арасында эмне ойнотобуз дегенбиз? 2 кушетка ойнотобуз деп айтканбыз. Андан сырткары бүгүн ушуну сиздер 5 күн бою ушул сонун маалыматтарды алып, эмне кылсаңыздар болот? Тажрыйбадан өткөрсөңүздөр болот. Бүгүн мен сиздерге классикалык массажды көрсөтүп берем. Классикалык массаж деген эмне? Анын негизги максаттары боюнча айтып берем. Негизги бул баардык массаждын түрү эле бул классикалык массаждан эмне болот? Башталат. Айымдар, мен азыр ушул учурда көрсөтүп атканда сиздер дептериңиздерди, ручкаңыздарды алып дайындап алыңыздар. Андан сырткары масло, сөзсүз түрдө масло алып, ошол жерде болобу, же болбосо кушетка болобу, сөзсүз түрдө мени кайталап эмне кылып алыңыздар, үйрөнүп алыңыздар. Себеп дегенде бул эң сонун техника, сонун маалыматтар берилет. Классикалык массаждын негизги максаты булчуңдардын чыңалуусун азайтат, кан айланууну жакшыртат, лимфа агымын эмне кылат? Активдештирет, ооруну жана чарчоону басат. Андан сырткары энергия берет адамга, стрессти кетирет. Анан денени эмне кылат? Релакс кылат. Ушундай эс алып каласыз, ооруп аткан жерлериңиздердин баардыгы басылат экен. Эми кандай ыкмалар менен жасайбыз? Сөзсүз түрдө слап
секин сылап сыйпайбыз. Азыр мен силерге баардыгын көрсөтүп берем. Эмне кылабыз? Андан кийин секин жай гана денени көндүрүп алабыз, ысытабыз. Андан кийин ар бир техниканын деталына чейин мышцалар менен, зоналар менен иштөөнү азыр мен сиздерге эмне кылып берем? Көрсөтүп берем. Вибрация кылабыз аягында. Бул нерв системасын эмне кылып беребиз? Нерв системасын жакшы активдештирип иштетип беребиз. Кимдерге пайдалуу? Көп отуруп иштегендерге, бел, моюн, ийин оорусу барларга, стресс жана чарчоосу көп адамдарга, спорттон кийин калыбына келүү үчүн, основной. Ушул адамдарга пайдалуу экен. Кимдерге болбойт? Онкологиялык оорулары барларга, ачык жараттарга, давлениясы высокийлерге, ушуларга кылганга болбойт айымдар. Эми акысыз сабакта 5 күн аягына чейин дагы баса белгилеп айтып кетейин. Аягына чейин катышкан айымдарга эмне кылабыз? Бүгүн бир кушетка ойнотобуз. Бизде баардыгы аягына чейин отургандар көрүнүп турат, кеттик. Эми мен сиздерге азыр практика жүзүн уже баштайбыз. Сиздер даярсыздарбы? Эгер даяр болсоңуздар, даярмын деп жазып койсоңуздар болот. Даярсыздарбы? Кеттикпи? Баштадыкпы? Жаныңыздарда айымдар жолдошуңуз болобу, балаңыз болобу, кызыңыз болобу, жаткыраак алып мен менен практиканы баштаңыз. Даярмын дейт. Сонун азаматсыздар айымдар. Сиздер даяр болсоңуздар, анда кеттик. Биринчи денени эмне кылып алабыз айымдар? Все. Баштадык. Биз сөзсүз түрдө тела менен бири-бирибизге эмне кылышыбыз керек? Байланышып алышыбыз керек. Массажда сөзсүз түрдө ушундай сонун техника бар. Биз эмне кылышыбыз керек? Адамды өзүбүзгө ишендирип, өзүңүздүн тажрыйбаңызды сөзсүз түрдө бөлүшүп кетишиңиз керек. Мен айтам, саламатсызбы? Менин атым Мираида, сиздин атыңыз? Сизге кандай массаж жагат? Жеңилби же оорбу? Каттуураак. Значит, биздин клиентти билип алдык, клиентибизге жеңилирээк жай массаж жагат экен. Эми биз сөзсүз түрдө тела менен бири-бирине байланыштырып алабыз. Мынакей, 1-3 точка менен иштейбиз кыздар. Биринчи точка, экинчи точка, үчүнчү точка. 1-2-3. 1-2-3. Андан сырткары уже тоже. Монтип чекени кармап аласыздар дагы, и бул жака жай шашпастан 10 секундка чейин кармайбыз, 10 секунд деген бул 10го чейин санасаңыздар 10 секунд болот. Теланы секин бошотуп алабыз. Эми теланы бошотуп алгандан кийин айымдар сөзсүз түрдө биз эмне кылабыз? Башты бошотобуз. Башты эмне үчүн бошотуш керек? Себеп дегенде башта толтура информациялар жүрөт. Башты жакшылап бошотуп алышыбыз керек. Мындай мышык каймагандай кылып, монтип тартасыздар, мындай кылып. Бул жакта нерв клеткалардын баардыгы эмне болот? Калыбына келет. Мындай кылып узун кылып тартабыз мынакей. Ушул жерде жай мындай сонун чымчыктардын сайраган музыкаларын койсоңуздар дагы адам эч нерсени ойлонбойт.
бүт өзүндөгү болгон кыжаачылык, чарчоо, стресс, нервтин дагы баардыгы эмне болот, ошол убакта кетет. Мындай кылып тартасыздар. Андан кийин могу так төбө деп коет айымдар. Ошол жерлерин секин айландырасыздар. Бул буттун учуна чейин берет. Бул точка бүт клеткаларды, кан айлануу системасын аябай жакшыртып берет. Деп секин айландырасыз. Так төбөнү секин мынтип жай айландырасыз. Бул деген нерв клеткаларын бүт баарын ойготуп бергенге жардам берет. Эми ойготуп алгандан кийин биз массажды баштадык. Бизге масло керек болот. Жарым бөлүгүн ачып алабыз. Колуңузга ушундай кылып куюп алышыңыздар керек. Колуңуздарга себеп дегенде колдун жылуулугу эмне болуш керек? Майдын колго куйганда май муздак эмес, денеге всегда жылуу болуп түшөт. Дене чочуп калбайт. Мынакей, бутtu ачабыз. Кыздар ачканда бул жерден баштап мынтип узун эмне кылайбыз, сылайбыз. Буну сиздер 5, 6, 10го чейин кайталасаңыздар болот. Денени уже көндүрүп атабыз, Экинчи техника. Мындай туруп иштейсиздер. Жай шашпастан тоже кан айланууну жакшыртабыз. Үчүнчү тоже шашпай, жай. Бунда колго күч келбейт, кут менен иштейбиз. Мен азырактан көрсөтүп атам. Убактыбыз аз болгон үчүн. Ошол үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек, бир 5-6 жолу жасасаңыздар болот. Уже биз балтыр бөлүктү 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Бул балтыр бөлүк, сан бөлүгү, анан пут бөлүгү деп. Азыр балтыр бөлүккө, басымды балтыр бөлүккө жасайбыз. Бул биздин экинчи жүрөк болгондуктан айымдар көп учурда аял заты жолдошубузга таарынабыз, же болбосо көңүлүбүз баатыр эле ооруп калат да. Мына ушул жерде, ушул балтырда бизде эмне топтолуп калат экен? Обидалар топтолуп калат экен. Анан алар мындай төгөрөк болуп, кийин барып тромбко айланып кетет экен да. Ошон үчүн массаждын пайдалуулугу ушундай сонун ушул массаж аркылуу дагы ушул обидаларды дагы кетирсек болот экен. Тоже сылап сыйпайбыз. Основной сылап сыйпалоо менен эле бул массаж оорутпай, расслабляющий жасалат. Балтырга жасаганда варикоз барларга болот. Варикоз барларга болот, бирок мен азыр көрсөтүп атам го, бундай эмес, полегче жасаш керек. Жеңилирээк жасайсыз будан дагы. Бирок 3-чү, 4-чү аябай чыгып кеткен степен болсо, анда лучше кереги жок, жасабай да коюш керек. Сизде оливковое масло болсо, ошол менен кылсаңыз болот. Же болбосо детский масло да болот. Эми денени кызыта алабыз. Мынакей. Дене ысып кызыш керек. Ысыдыбы? Мендерден сурап коебуз, кандай жаш. Уже эмне кылып атабыз? Сөктөр менен иштейбиз. Байландырып тартасыздар. Эми муну көтөрүп отуруп, моча менен иштесеңиздер болот. Мынакей. Тоже буну лимфа
лимфаны сүрөстөр да основной лимфатик өзү могу жакта аябай жакшы келет айымдар. Буну сүрүү аркылуу лимфа токтордун баардыгы кетет. Эми арка бөлүктү дагы ушинтип сүрөбүз. Можем менен иштейбиз. Тоже приятно вот. Бул жерде иште алгандан кийин эми балтыр бөлүгү, сан бөлүгүн иштейбиз. токтогулатычы. Ne oldu böyle? YouTube'da Wi-Fi çıktı. Катып жатат, чегип калды, катып калды дейт. Кызычы болуп чык. Wi-Fi иштеп атат. Плохое соединение. İşte bu. Токтоктоп жак чыкпай атат. Teknik yapılmaya. Иә. Teknik Баштап. Айымдар, сиздерден кечирим сурайбыз. Техникалык проблемалар болуп калган үчүн биз ушундай болуп калды, кечирим сурайбыз сиздерден. Эми биз дальше улантып кете берели. Биз эмнеден баштайбыз? Биз уже балтыр бөлүктөн баштайбыз. Суроо берип атасыздар. Ар бир канча мүнөттөн жасалат депчи, бул жака мен 8 мүнөт, бул жака 8 мүнөт бөлүп аласыздар. Бизде 60 мүнөт болгон болсо, ошону тела кылып бөлүп алсаңыздар болот. Кимдин кайсыл жеринде көбүрөөк проблема болот айымдар. Ошол жерге көбүрөөк басым жасап, эмне кылабыз? Жасайбыз. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Эми биз мынакей балтыр бөлүктү, это полноценный баардыгын бүттүк. Эми эмнеге өтүп атабыз? Эми уже сан бөлүгүнө өтүп атабыз. Мындай түртөбүз. Караңыздарчы, аябай сонда сиздер үйрөнүп алып деле буну апаңыздарга, жолдошуңуздарга, балдарыңыздарга жасап берсеңиздер болот да. Тип туруп, өйдөгө көтөрөбүз. Узун бөлүктөн бул жерге вообще тийбейбиз айымдар, бул жер вообще жактырбайт. Эми мондай кылып туруп, анан жамбаш бөлүгүн алып келип, тип айландырып коебуз мына жерде. Кайрадан колду үзбөйбүз, узун келебиз, айландырабыз. Токтойбуз, кайра келебиз, айландырабыз, токтойбуз. Эми ушул нол бөлүк менен көтөрөбүз. Кайрадан мындай кылабыз. Нол жерге келгенде тийбейбиз, узун кылдырып, кайра бул жака эмне кылабыз? Өтөбүз. Эми ушул жерде биз эмнеге өтөбүз? Таман бөлүгүнө өтөбүз. Таман бөлүгүндө аябай көп да точка бар айымдар. Ошон үчүн таман бөлүгүнө кичине басымды көбүрөөк жасасаңыздарды суранам. Себеби дегенде бүт точка органдардын баардыгы таманда, секин, жай, шашпастан, ар бир клеточный уровеньде мынтип секин айландырабыз. Секин, шашпастан айландырабыз, жай.
эми ушуну ар бир мына пальц бар го, ошол ар бир пальцке тартып чыгабыз. Ар бир пальцке тартабыз. 3 бөлүккө урабыз. 1 бөлүк, 2 бөлүк, 3 бөлүк. 1 бөлүк, 2 бөлүк, 3 бөлүк. 1 бөлүк, 2 бөлүк, 3 бөлүк. Тоже аябай приятный. Ортоңку бөлүк менен иштейбиз. Ортоңку бөлүктө бул кишечник бөлүмү деп аталат. Ушул массаж аркылуу кишечниктерди жакшы иштетсеңиздер болот. Эми андан сырткары бул жакта кулагыбыз бар. Кулактын точкасы бар бул жерде. Бул жерде көздүн точкасы бар. Бул жакта көздүн точкасы бар. А бул жерде мозг бар. Ошолордун баардыгын ойготуп, бөйрөгүбүздү, жүрөгүбүздү, өтүбүздү, кишечниктерибизди, бүт органдарды ойготобуз. Жай шашпастан айландырабыз. Бул жакта сделочный нервный система бар. Тамага жасаганда детский массаж Болот. Бул жакка детский массаж таманга мына көрсөтүп аткандай балдарга жасасаңыздар болот. Озонунан карай ылдыйга түшөбүз. Эми ушуну мына ортоңку бөлүк деп коет. Ортоңку бөлүк менен бул ортоңку бөлүк менен узун кылып тартасыздар. Ар бирин узун кылып туруп түшүрөсүздөр. Эми монтисек жай шашпастан айландырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Алды жагыңды деп. Жай шашпастан эмне кылабыз? Түшүрөбүз. Мындай туруп эмне кылабыз? Бул жактын буттун бөлүгүн бүтүрөбүз. Эми жамбаш бөлүккө өтөбүз эми. Ушул жамбаш бөлүктүн мына 1 точка, 2 точка, 3 точка, ушул точкаларга классикалык массажда деле баса белгилеп койсоңуздар болот. Себеп дегенде аябай көп отурабыз, көп отурган убакта ушул жерлерде нерв клеткалар кысылып калат экен да. Ошол нерв клеткаларды ушундай басуунун негизинде дагы кое берип койсоңуздар адамга приятный болот экен. 1, 2, 3. Сиздер 3 жолудан бассаңыздар болот. Эми арка бөлүк менен иштейбиз. Арка бөлүк менен иштейбиз. Тоже майды колубузга куюп алабыз, Жай шашпастан майды түшүрөбүз. Эми дене менен биз эмне кылабыз? Байланышты кылабыз. Озонунан карай жамбаш бөлүктүн эки чети менен чыгабыз. Мен азыр көрсөтөм, сиздер кайталап кылсаңыздар болот. Ар бир техниканы 10 жолудан кылсаңыздар болот. Тоже тело менен связь кылып алабыз. Телону кызытабыз. Кан айлануун жакшыртабыз. Андан кийин жөргөмүш техникасы менен иштейбиз. Жөргөмүш кылабыз. Андан кийин жамбаш бөлүгүн именно көпчүк турат, ушул жерлерин жай шашпастан айландырабыз. Аябай мындай приятный болот. Ушул жерлерин бошотобуз. Белим ооруй берет деп айымдар, көпчүлүк айымдар кайгырышат да. Ушул жер бул жерден мындай узунунан кеткен. Биз эт жегенде тарамыш болот го айымдар, ошондой тарамышыбыз бар да. Ошол тарамыш түйүлүп калат. Мына ошону бошотуунун натыйжасында именно монтип бошотосуздар. Деп бошотосуздар. 3 кол менен монтип иштейсиздер.
ушуну бошоонун натыйжасында бел орнуудагы эмне кылсаңыздар болот, кетирсеңиздер болот. Эми жай шашпастан муну иштейбиз. Бир 10-15 секундка чейин жасасаңыздар болот. Эми позвоночниктин эки чекеси менен барабыз, узунунан барабыз. Ушул жерден токтобостон мынакей моюн бөлүгүнө чейин алып чыгабыз. Мынакей позвоночниктен барабыз. Моюн бөлүгүнө чейин, төбөгө чейин алып келебиз дагы. Эки чекеден мынтип узун кылып түшүрөбүз. Кайрадан позвоночник менен барабыз, узун чыгабыз. Эки чекеден эмне кылабыз, түшөбүз. Позвоночник менен узунунан барабыз. Кайрадан эки чеке менен түшөбүз. Эми андан кийин кол ошо үзүлбөш керек. Ушул түшүп аткан убакта дагы сылап сыйпап түшүшүбүз керек. Бөйрөк жак менен иштейбиз. Тип туруп тартасыздар. Бул жакка келгенде, бул жагын кылганда монтип айланып туруп каласыздар сиздер. Азыр мен бир жагын көрсөтүп берип турайын сиздерге. Эми бул болгондон кийин эмне кылабыз? Бул жер менен именно далы бөлүгү деп коет. Далы бөлүгү башталган жер менен мышца менен иштейсиздер, сөөгкө тийбейсиздер. Жамбаш бөлүгүн түртөбүз, и мышцаны түртөбүз бул жакка. Жамбаштын баштап аткан жеринен баштап 5-6 жолу эмне кыласыздар? Кайталап секин, жай шашпастан тыртасыздар. Түрттүңүздөр. Түрткөндөн кийин айымдар ушул жерден биз бул жакты жакшылап иштеп бүттүк. Эми основной желкем уюп атат, аябай талый, оор боло берем эртең менен турганда деген айымдар үчүн бул жагын сөзсүз түрдө монтип жай жарымына жабыласыздар дагы. Эми ушул жагын жакшылап көңүл буруп иштейбиз. Мынакей бул жерде энергия точкалары бар. Адамда жакшы жана жаман деген энергиялар чогуу жүрөт да. Ошол энергияларды алгандан кийин кайра өзүнө монтип туруп өткөрүп бериш керек. Ошолорго дагы басым жасайбыз. Көп учурда тердеп, муздаган убакта айымдардын ушул жерлеринде эмне болуп калат? Жел туруп калат. Шишик болгонсуп калат. Мына ошолорду мындай узун кылып тартасыздар. Узун кылып тартасыздар. 1, 2, 3, 4, 5 узун кылып тартасыздар. Сиздер бир канча жолу тарттыңыздар. Именно болевой триггерный точка ушулар болуп саналат. Адамдын ушул жерлери мына далы ушул бөлүгү дайыма оорутат. Себеп дегенде эмне? Себеп дегенде биздин көп тердеген жерлерибиз ушул жер болуп саналат. Тердеп муздаган эле ушул жерлерден оору болезнь болуп калат. Кыргыжасы барларга болот, бирок ошол жерлерге тийбей кылыш керек. Бир же секин жай шашпастан өтүп кетишибиз керек. Кызыктабыз, мынакей. Дене аябай кызып атат. Бул жакта эки жагын түртөбүз. Ошол эмеге чейин төртөшүбүз керек, сөөгкө жетпеш керек. Көрдүңүздөрбү, кан жүгүрүп денеде болуп баштаганда ушундай сонун бир эмне болот? Ощущение болот. Далы эмнеден жабышып калат? Далы көп отурганда жармашып калат. Основной анан кээ-бир айымдарда бар, көп движение кылбаса, ошолордо дагы жармашып калат. Азыр мен ошонун чыгуунун дагы жолун мен сиздер менен эмне кылып берем? Бөлүшүп берем. Далы жармашканда айымдар, кол аябай эле ооруп берет могу жерчи. Ошодон байкасаңыздар болот да. Муну кайрыйсыздар, мынакей. Кайрып туруп, анан полотенце болуш керек сөзсүз түрдө. Мындай полотенце болуш керек. Анан могу жакка шашпастан мындай кылып туруп жай салабыз, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мындай кылып узун келесиздер дагы. Анан могу жерге келгенде мышца бар кое беребиз. Узун келебиз, мышца бар кое беребиз. Узун келебиз, мышца бар кое беребиз. Узун келебиз, мышца бар кое беребиз. Эми мынакей. Далы жеткенде кол ушундай болуп калат, сонун болуп. До конца кириш керек, мындай болуп кириш керек.
эми мындай болуп тоже мышц болуп тоже сонун техника. Мышцаларды расслабление кылат, узун кылып туруп мышц техникасын кылсак болот. Эми бул жакты ачабыз, могу жерге келгенде бурабыз. Мына эме менен чыканак менен узун көздөй кылып туруп, орто бөлүктү мынтип туруп кол бөлүгүнө чейин деп сыйгаланып өтөбүз. Кайрадан мындай кылабыз. Кайрадан кол бөлүгүнө сыйгаланып өтөбүз. Сиздер 6-7 жолу жасасаңыздар болот. Монтип бычак кылып кессеңиздер болот мынакей. Жабышып калган телону өзүнүн местосунан, өзүнүн ордунан эмне кылып берет, чыгарып берет айымдар. Эми ушул жерде эмне кылабыз? Монтип чабасыздар. Тоже бөйрөк жакты лучше чаппай эле коюш керек. Бул жакка приятный болот, ушул жерлерге чапсаңыздар болот. Мынакей. Мондай кылып, акырында ар бир техниканы эмнеден жасайсыздар? 10 жолудан, 15 жолудан жасасаңыздар болот. Основной басымды эмнеге? Могу спинага. Основной азыр горб пайда болуп атат, баш оору көп болуп атат, нерв тамырлары кысылып калат. Ошолордун бүт баарын эмне кылышыбыз керек? Бошотуп, көбүрөөк спинага басым жасашыбыз керек. Колду монтип салып алабыз. Жай шашпастан эмне кылабыз? Айландырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кармайсыздар, мынтип кысып туруп секин чаасыздар. Эми монтип секин айландырасыздар. Мынакей. Часовой стрелка менен. Деп айландырасыздар. Мынакей. Басып кое бересиз. Ар бир ичине кирип узун тартабыз. Ар бирине кирип узун тартабыз. Эми бул жакта болду деле ушинтип коебуз. Биздин эмне калды? Моюн бөлүк калды. Моюн бөлүктү монтип туруп чымчып иштейсиздер мынакей. Тоже бул жерде 2 мышца бар. Ошол мышца бошогондо баш ооруу сезими тоже кетет. Жашылап айымдар эмне кылабыз? Кое алабыз. Эми моюн бөлүк менен иштейбиз мынакей. Мындай кылып келесиздер. Кайрадан кайрып туруп бул жака тартабыз. Мындай кылып келебиз. Кайрып туруп тартабыз. Мындай кылып келебиз. Кайрып туруп тартабыз. Мындай келебиз. Кайрып туруп тартабыз. Эми после этого сөзсүз түрдө биз массаж жасап бүттүк айымдар. Алды жагына дагы сөзсүз түрдө аркадагы нерселердин алдыга өтөт да баардыгы, ошон үчүн алды жакты дагы сөзсүз түрдө кылышыбыз керек. Андан сырткары массажда дайыма эмне менен баштадыңыздар? Бул бет менен то есть баш бөлүгү менен баштадыңыздар, кайрадан баш бөлүгүн мыкты деңгээлде эмне кылып массаж кылып бүтүрүшүбүз керек болот. После этого андан кийин унутпашыбыз керек, адам уктап калат, телолору. Ошол убакта мынтип уруп эмне кылышыбыз керек болот? Ойготушубуз керек болот, ойготушубуз керек. Тело ойготабыз. Бутун учуна чейин ойготосуздар. Бутун учуна чейин эмне кыласыздар? Ойготосуздар. Алдыңкы бөлүктү көрсөтөйүн. Алдыңкы бөлүк аябай жеңил болот. Слаб сыйпалоо менен жасайсыздар. Аркада техника көп болгон болсо, алдыда бир азыраак эле техника болот, бирок алдыга жасаганда ушунчалык адам расслабление алат. Алдыңызды карап жатып коесузбу? Пут бөлүгүн ачабыз. Мынакей. Бир пут бөлүгүн ачабыз. Ачабыз, ачалгандан кийин
Uzunundan alıyorlar taraf. Cerrahi şaşmasından düşüyorsun. Slides, tartals, slides, tartals, slides, tartals, slides, tartals. Olacaktı. Tip slides. Her bir pasitleri. Вот тоже точкалармен иштеп койсоңуздар болот. Бул жакка бурлабыз тоже моча менен иштейбиз. Андан кийин мына бөлүк менен sekin jangan şaşmasdan aylantirib qo'yamiz. Qayradan mo'jaq bilan ishlaymiz. Oldingi bo'lakda o'sha bilan bitirsak bo'ladi. Andan keyin aylar qo'lni juvib kelamiz. Hozir men qo'limni juvib kelaman. Andan qolgan bo'lakni endi qilamiz. Ulantiramiz. Biz ko'krak bölümünden işteyiz ayında. Именно ушул bölük менен ko'krak bölүгүн азыр мынтип мырзалар болгон үчүн мен көрсөткүм келбеди. Монтип туруп эмне кылабыз? Айландырабыз, Uzun kılıp айландырабыз. Мынтип туруп айландырып тоже түшүрсөк болот мынакей. Мындай кылып иштесеңиздер болот. Мындай эки жакка колдун үстүнө коюп алып туруп, мындай кылып туруп колго берип койсоңуздар болот. Кайрадан мындай кылып туруп колго берип коесуздар. Кайрадан мындай кылып туруп колго берип коесуздар. Эми бул жакта өйдө өчүп туруп, оң жакты карап жатып турсаңыз, эми бул жакты бүттүк, эми баш бөлүк менен иштейбиз, Biraz öydүрөп чыгасыз. Рахмат. Так. Түгү менен колдун астына камап алабыз. Андан кийин эмне кылабыз? Узун-узун кылып туруп иштейбиз. Клеткаларды эмне кылып атабыз? Ойлоп атабыз. Көп учурда массаждан кийин көп айымдардын уксаңыздар керек, башым ооруп калды деп айтышат. Мына ошол убакта мүмкүн болушунча ромашка чайы болсо, же болбосо суу берип койсоңуздар аябай жакшы болот. Суу муздак болбош керек, потому что кан айлануу жакшырды, лимфа иштеп атат, лимфа бул суу. Ошол суу иштегенде да башкача шифаттар, токсиндер чыгып кетет да. Адамда лимфа жакшы иштебей калган болсо, адам семирип, шишип баштайт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ошол нерселерге көңүл буруп караш керек. Жылуу суу, комнатный температурада жылуу чай беришиңиз керек болот. Ушундай кармоонун негизинде мындай секин кармап туруп эмне кылсаңыздар болот? Массажды жыйынтыктап аяктасаңыздар болот. Суроолорго жооп берейин азыр, айымдар. Шайып турбай турчу барабыз. Мен угулуп атамбы сиздерге? Айымдар, мен угуп атамбы? Массажды мен менен чогуу жасадыңыздарбы? Ким жасады? Жазып койсоңуздар болот. Сиздерге жактыбы? Ооба, угулуп атат. Кандай май колдонобуз дейт. Оливковый масло бар го айымдар, ошондой оливковый масло колдонсоңуздар болот. Детский масло колдонсоңуздар болот, гипоаллергенный дегени. Же болбосо базарларда сатылат. 250 сом, 300 сом атайын массажный масло кремдери, ошолордон алып колдонсоңуздар болот. Так.
грыжага ушундай массаж жасса болот дейт. Ооба жасса болот грыжага, бирок ошол грыжа бар жерин эмне кыласыз, жасабай эле коесуз, а калган жактарына, калган частарга жасасаңыз болот. Кичинекей кызыма жасадым дейт. Сонун азаматсыз. Угулуп жатат дейт. Сонун болду, жасаганга эч ким жок болуп калды дейт. Сонун кошо жасадык дейт. Жок. Кокос масла менен болбой калат. Жакшы жабышып калса классический массаж менен чыгарса болот дейт. Чыгарса болот, ооба, чыгарса болот. Мен көрдүм, жасаганга адам болбоду, азаматсыз дейт. Сонун азаматсыздар. Эми ушундай күч менен, ушундай дух менен мен сиздерге сонун жаңылык айткым келди азыр. Айымдар, караңыздарчы. Азыр сиздер, мен бул кичине эле частын көрсөттүм да. Бунун ушундай сонун глубокий. Азыр сиздер көл деп айталы. Көлдүн үстүндө эмне болуп атат? Кайык болуп атат, Ошол кайыкта эле жүрөсүздөр да азыр. Глубже деңиздин түбүнө кириш үчүн эмне кылышыбыз керек? Дагы билим алышыбыз керек, Ушундай сонун массаж менен апаңыздарды, жолдошуңуздарды, туугандарыңыздарды кубандырсаңыздар дагы абдан сонун, Менден жаңылык уккуңуздар келеби? Эгер уккуңуздар келсе, мен деп жазып коюңуздарчы, айымдар. Ким ушундай массаж жасагысы келет? Массаж тармагына кызыккан айымдар барбы? Айыл жергесинде деле окуп алып туруп онлайн иштесеңиздер болот, сонун мүмкүнчүлүктөр болот, Сонун. Массаждан кийин душка түшсө болобу дейт. Болот, душка түшсө болот. Мен дейт. Аябай көп экен, айымдар. Сонун. Жаңылыкты уккусу келген айымдар дагы көп экен, Мен сиздерге бүгүн сонун жаңылыктар менен бөлүшөм азыр. Бүгүн сиздер ушундай массаждын дагы глубокий түрлөрүн үйрөнүп, мыкты деңгээлде массажистка болуп, көп айымдарга пайдаңыздарды тийгизип, ар бир кармаган сайын эмне дейт экен? Ар бир кылган сайын сооп алат экенсиздер да. Ушундай сонун кесиптин ээси болгуңуздар келсе, сиздерге сонун мүмкүнчүлүк менен бөлүшөм бүгүн. Атайын ошол курска, то есть бүгүн атайын сиздерге арзандатуу кылдык. Онлайнга катышкан региондогу айымдар, азыр мен сиздерге көрсөттүм го, ошондой видеонун негизинде эле көрүп, үйрөнүп, атайын кушетка алып, айыл жергесинде деле, көп айыл жергесинде жок го. Көпчүлүгү эмеге шаарга келип алышат го. Сиз өзүңүздүн үйүңүзгө болобу башында, же болбосо кичинекей чакан салон ачасызбы, айылда деле ушундай сонун бизнесиңизди өркүндөтүп алсаңыз болот экен. Эми мен эмнени бөлүшөмүн? Мен азыр сиздерге жөн эле классикалык массажды көрсөтүп бердим, Эми будан да глубокий темага киребиз. Баночканы үйрөнөсүздөр, зоган техникасын үйрөнөсүздөр, кабидон үйрөнөсүздөр, шоколад массажын үйрөнөсүздөр, өзгөчө техникаларды, триггерный точкаларды үйрөнөсүздөр, лимфа менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Классикалык массаждын бир эле техникасын көрсөттүм. Сиздер бир канча техникасын үйрөнөсүздөр. Шейный воротниковый зона, атайын бал менен техника, бамбуктун техникасы, ич катып калат. Көпчүлүк айымдарда азыр запор кыйнап атат, ашыкча шишик, мына ошолордун баардыгын эмне кыласыздар? Сиздер курстан үйрөнөсүздөр. Эч кимде жок триггерный точкалар менен иштөөнүн негизинде бир клиентти сиздер эмне кыласыздар? Кайра келе бере тургандай кылып алсаңыздар болот. Дал ушундай иш точкалар менен. Эми 50 000 болчу. Бүгүн арзандатуу менен бүгүнкү катталган айымдарга эмне болот? 25 000 болот. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүн гана болот. Бүгүн катталып жетишкен айымдарга эмне болот? Кушеткадагы ойнотулат. Курска катталган айымдарга мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кармап калыңыздар, Эми офлайн менин насаатчылыгыма келген айымдарга өзүм
менин жанымда дагы иштеп калсаңыздар болот. Сиздерди жумуш менен дагы эмне кылабыз? Камсыз кылабыз, айымдар. Офлайн келип окуйсуз, настанчествого катталасыз. Мына ошол убакта жумуш менен дагы менин жанымда иштеп камсыз болосуз. Сиздерге сонун мүмкүнчүлүк 90 000 болчу. Бүгүнкү катталып жетишкен айымдарга 45 000 болот. Элестетиңиз, сиз бир клиентти 2,5 000 сомдон кылдыңыз дейли. Күнүгө хотя бы 2 клиент алсаңыз эле 5 000 болот, 4 клиент алсаңыз 10 000 болот. Мындай сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Сонун шене воротниковой, массаж үйрөнүп иштеп, сонун киреше кириңиздер дейт. Мен сени менен кантип байланышсам болот дейт. Номериңизди калтырсаңыз, эжеке, биз сиз менен байланышабыз. Кушетка канча сом, кайдан алсак болот дейт. Мен ушул жерге баса белгилеп дагы айтып кетчү нерсе, сиздер 5 күн бою ушундай сонун маалыматтарды, пайдалуу урокторду аласыздар. Андан сырткары 5 күн көрүп, менеджер кыздарыңыздар менен мынакей паспорт, 5 күндүк паспорт деп катталып көрсөтөсүздөр. Мына ошол убакта бир кушетканы сиз утуп алышыңыз мүмкүн. Бир кушетка ойнотуп атабыз, айымдар. Ошонун эси сизде болуп калышыңыз мүмкүн. Мындай сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, Мирай дайым номериңизди айта кетиңизчи дейт. Номерлериңиздерди таштасаңыздар болот. Биз сиздер менен байланышабыз. Катып атат дейт. Мен катып атамбы, жазып койсоңуздар. Так, номерлериңиздерди жазып коюңуздар. Ким окуйм дейт. Ошол кнопканы дагы бассаңыздар болот. Ким катталам дейт, курска. Кнопканы бассаңыздар, катталасыздар ошол жерден, же болбосо баса албай жатсаңыздар, номер телефонду дагы жазып койсоңуздар болот. Андан сырткары, айымдар, менде косметологиялык курс дагы бар. Ким косметологияга кызыккан болсо, бул офлайн болот, 1 ай болот. Косметиканын составтарын үйрөнөсүздөр, аппараттык косметологияны үйрөнөсүздөр. Мыкты деңгээлде косметолог, 0дон мыкты деңгээлде косметолог эстетист болуп чыгасыздар. Бул дагы эгерде офлайн окуп, мыкты деңгээлде өзүңүздү көрсөткөн болсоңуз, анда жумуш орун менен камсыз дагы болосуз. 100 000 болчу, бүгүнкү катталган айымдарга 50 000 болот жарым акчасы. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүн гана болот. Андыктан колдон чыгарбай бүгүн катталып жетишиңиздер. Андан бет массажына дагы сонун, бет массажына кызыгамын деген айымдар үчүн дагы сонун мүмкүнчүлүк. Сиздер үчүн дагы менин өзүмдүн автордук жеке техникаларым бар. Зоган, Кабидо, Классика деген өзгөчө автордук техниканы дагы сиздер менен бөлүшөмүн. Тоже офлайн окуп, жумуш менен камсыз болсоңуздар болот. Онлайн окуп, сиздер жеке кабинетиңиздерди ачсаңыздар болот. Негизги баасы 90 000 болчу, бүгүн катталган айымдарга 45 000 сом болот. Мындай мүмкүнчүлүк, мындай возможность бүгүн гана болот. Ошондуктан катталып жетишиңиздер. Катталуу үчүн кнопканы бассаңыздар болот. Кийинчерээк окусак болобу дейт. Катталгандардын арасында 2 кушетка эмне болот? Бүгүн ойнотулат. Ошондуктан бүгүн катталып жетишиңиздер. Кийинчерээк окуса болобу дейт. Кийинчерээк окусаңыз, сиз мындай баа менен окуй албай каласыз, эжеке. Ошондуктан билимге инвестиция бул сонун инвестиция. Сиз өсөм, өнүгөм, жакшы бир саякаттарга өзүмдүн кыялыма, өзүмдүн мечтама жетким келет. Мен машина алгым келет, мен үй алгым келет, же болбосо саякаттагым келет деген болсоңуз, анда билимге инвестиция кылып эмне кылышыңыз керек? Окуп, акча топтоп, анан чыксаңыз болот, Суроолор болсо берсеңиздер болот. Сонун айымдар, мен сабакты жыйынтыктайм. Сиздерге пайдалуу болгон болсо мен абдан кубанычтамын. Келе жаткан баарыңыздардын майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Сак саламатта калыңыздар. Консультация алам десеңиздер, менеджерлерге байланышсаңыздар болот.